Коноктосууда дастаркон жаюунун, стол жасоонун, мейманды сыйлоонун өз эрежелери бар. Аны билип алуу эч кайсы кожоюнга, кожойкеге артыкчылык кылбайт. Тескерисинче келген конокко жагымдуу маанай тартуулап, көңүлүн көтөрөт деген ойдобуз. Эң маанилүүсү сиздин дастаркондун көркүнө салынып турган даамдардын идиши көңүл бурдурбай койбойт. Заманга ылайык идиштердин түрү көп, сапатына жараша баасы да бар. Учурда көпчүлүк биз колдонуп жаткан идиш аяктар Кытайдын Гуанчжоу шаарынан алынып келинет. Өзгөчөсү аларды жерге канча ыргытсаң да сынбаганы бар экен. Бул керамика, качествосы удара прошный деп коет. Бунун Гуанчжоудан келет, Кытайдан. Бунун качествосы берки фарфорлорго караганда абдан жакшы. Азыр мисалы ошо кафе, ресторандарда көп эле берки арзанына качырып алып кетишет. Бирок ал жактан кайра көбүнчө расход болот да аларчы. Буну алса, мунун баасы кичине алардан өйдөрөөк турат. Бирок буну көп убакытка колдонот да. Мисалы жерге түшсө да, мисалы раковинадан жууп атканда да, мисалы үчүн четтери сынбайт. Бул эмеси аябай жакшы да, качествосучу. Инчектас сынбайт. Заманбап чынылар керамикадан, фарфордон, металлдардан, жыгачтан, пластиктен жана башка материалдардан жасалат. Учурда алардын формалары да ар түрдүү. Кээсинде сүрөттөр болсо, кээ бирлеринде жок болот. Бул самовар болсо, азыр эми замандын өнүккөнүнө караганда бул самоварлар электрический болуп чыгып калды да, эшикке чыгып, отун жарып, отун салып, кайнатпай буну электрический сайып коебуз, өзү кайнай берет чайнеги менен. Бул жагынан буу чыгып, чайнеги да буунусу ысык турат градуснеги менен. Кызыгы мындай ресторандарга коюлуучу кооз идиштерди мекендештерибиз өздөрү да жасап жатышканын айтышты. Кыргыз балдарынын кол өнөрчүлүгү бул эки жумушту аткарат. Азыр жаңы чыгып атат да ушулардын. Мынтип койсок, доска болуп, чайнек койсо болот. Мынтип көтөрүп койсок, мынакей сухофрукты салганга кайра мынтип жыйнап коебуз. Бул да өзүбүздө жасалып чыгарылып атат мондай. Ресторандарга столду ээлебей, бул жагына фрукты, бул жагына болсо ар түрлүү 6 түрлүү салатты коюп, бул жакта отурган адамга буяк салынса жетпей калат десекчи, мындан айландырып, биягындагы кардарды, тиягындагы мени телей берет. Дүйнө жүзүндө эң кымбат сатылган чай куюучу чыны канчага сатылганын билесизби? 2014-жылы Гонконг шаарында чиккен капаттуу фарфор чынысы аукционго коюлуп $36 миллион өткөн. Ал Кытайдын 8-императору Мин Чжу Цяншэню династиясына таандык болгон. Ал чыныдан 14 даана гана болгон. Алардын ар бири ушундай тарых менен кымбатка сатылган. Айпир Адамкулова, Гүлчоро Казымкулов, Нью ТВ, Таң Маанай.